Сиздердин назарыңыздарда Кубан Сапаралиевдин Опуртал оюндар аттуу повестинин 7 бөлүмү. Окуп аудиолоштурган Жылдыз Турсунбаевна. Ошентип эгемендик күнү да кирип келди. Чоң жоопкерчиликти таккан бул күн Кайнарды так секиртип бутуна тургузуп, чала уктаса дагы сергек кыймылдатып, түндөп кургак чөптө турган аттарды сугарып, тиешелүү жемин жедирип, антип-минтип ат майданга команданы чогулткучакта, убакытта учуп чечүүчү мелдеш учуруда шаштырып кирип келди. Жеңилүү дегенди биле элек 4 команда чүчү кулак кармаша келгенде президенттин кубоктун баш талапкерлери болгон Шумкар менен Азамат 1-орунда бет келишмей болушту. Ушул чечүүчү мелдешти утуп алса, анан Бийка менен жолугушуп, ал ортодо Кеша Киллерди да көзөмөлдөп, анын жаман оюндагы таш каптырышты ойлоп, оюнга кирди Кайнар. Болоткан машыктыруучу экөө бул оюндагы Азаматтын көзүрлөрү болгон жаш оюнчулар Нурсултан менен Аргенге оюндун 1-бөлүгүндө өздөрүн көп көргөзбөй бөккө ойноону буйрушту. Антпесе Шумкардын карт бөрүлөрү тажрыйбасыз немелерди туш тарабынан матап, капталдан урдурушуп ачылып ойноолоруна жол беришкидей эмес. Ал экөөнү көп тоготушпай, Азаматтын негизги чабуулчусу болгон Кайнар сыяктуу оюнчуларды туткактап катуу кайтарышкан шумкарчылар чабуулдарды да уюшкандыкта уюштурушуп, оюндун 1-бөлүгүндө артыкчылык көрсөтүшүп, 3-1 деген айырмачылык менен утуп да алышты. Мелдештин 2-бөлүгү дагы ортосуна чейин ушундай ыргакта уланып, Азаматтын күйөрмандарынын нааразычылыктары угула баштаганда, болоткан баятадан оюнга көп сала бербеген Нурсултан менен Аргенди далга таптап: "Кана эмесе жигиттер, өзүңөрдү көргөзчү кез келди, алга!" дегенинде күчтөрүн сактап, буулугуп да турган жигиттер томогосу шыпырылган шумкарларча оюнга шук-шурла кирип, заматта оюн эсебин теңеп жиберишти. Ортого түшкөн Аргенди көп тогото бербеген шумкарчы эңкейгиче, жаш улакчы Шамдагайлык менен улакты шап илип алып, үзөңгүгө басып, алдын тоскон атаандаштарын ары-бери жазгырып, ачык калган тай казанга жетип барып, упай жаратып жиберди. Бул упайдан кийинки оюндун кайра башталышындагы улакка карай жапырт ат коюуда алдыга кеткен Нурсултан канчалык күү менен барса да, ошондой ыкчамдыкта шыпыра эңип буйдалбастан түз эле тай казанды карай кайра чаап, чагылгандай ылдамдык менен чабуул коюп, заматта максатына жетип тынды. Ушинтип оюндун тараза ташы көз көрүнө азаматчыларга ооп, чарчай түшкөн шумкарчылар атаандаштарынын жан койбогон жаш оюнчуларынан жан талаша коргонгондору менен алар улам бир жактан жырып кирип жатып, 2-бөлүктө 1 упай менен жеңип алышты. 3-бөлүктө эзелтен берки 2 атаандаш командалар жан аябай кырчылдашты. Азаматчылардын куулуктарын кеч болсо дагы түшүнүп калышкан Шумкардын карт бөрүлөрү одоно ойношуп, Арген менен Нурсултанды туш тараптан койдурушуп тушай башташты. 1 упай алдыда болгондуктан азаматчылар эми коргонууга өтүп, убакытты өздөрү үчүн пайдаланыша, ага жараша күчтөрүн үнөмдөшө бөккө ойношту. Үстөкө босток чабуул койгон шумкарчыларды сүрмө топко сала четке сүрүшүп, улакты жекеме-жеке талашуу тегерегине таштатышып, эсепти ушундай абалда сактоого дал басташты. Оюн бүтөөрүнө 5 мүнөттөй убакыт калып, 1 упай салып жок дегенде тең-тең чыгып, андан аркысын дагы көрөбүз деген тейде жан талаша чабуул койгон шумкарчылар чоң ката кетирип, улакты жерге түшүрүп алышкандарында өзүнө оңтою келе түшкөн Кайнар шап эле эңип алып,
баары чабуулга өтүп кетип ачык калган атаандаштарынын тайгазанын карай кентаврдын оозун кое берип камчы басты. Кайнардын оюндун бул чечүүчү учурунда жаңылууга, жаза ыргытууга эч кандай укугу да, шарты да жок эле. Андыктан ал алактап шашкан жок. Жеткенде чыгара албай калбайын деп үзөңгүгө да баспады. Тек гана Тайгазанга жете бергенде тизгин тартып, улакты башынан өйдө шаңдуу түрдө көтөрүп баскетбол корзинасына топ ыргыткансып, жеңил жана акырын таштап койду. Бул Азаматтын таза жеңиши эле. Андыктан бүткүл ат майданы жарылчудай дүңгүрөп кетти. Ышкырык, кыйкырык, ызы чуу менен кубаттаган күйөрмандарына эркеген Кайнар тизгинди бош таштап, кентаврга камчы баса, кучагын кең жая көпчүлүктүн алдынан ат ойното чаап өттү. Оюндун жүрүшүндөгү ара чолодо бул дүңгүрөгөн көпчүлүктүн арасына көз жүгүртө эки кишини издеген. Алардын биринчиси сагын айткан Кеша киллер, экинчиси Бика сүйгөнү эле. Кеша эл отурган 3 бөлүк отургучтардын ортоңкусунда чоң камерасын көтөрүп кээде ылдый түшүп, кээде өйдө чыгып өз ишин кылып жүрдү. Биканы болсо кунт кое карап, теше тиктеп жатып, көбүнчөсү эркек көрүүчүлөрдүн арасынан араң тапты. Ал сол жак бөлүктүн ылдыйраак четинде күндөн калкалоочу кара көз айнек тагынып, калдайган чий калпак кийип отурса дагы жазбай тааныды. Анын жанында ошондой эле чий калпакчан курбусу бар экен. Азыр эми жеңиш упайын жаратып, аны салтанаттап чаап бара жатып, ошол тушка барганда асталай берип, кыжы кыймак кыйкырык сүрөөндү элдин арасынан сүйгөнүн көрүп калчудай болуп карады. Ушул оро-парада өйдө жактан бирөө бирдеме ыргытып, ал өзүн карай учуп келе жатканын байкай калып, айласыздан коргонуу сезиминде кош колун тосо калды эле, алаканына катуу нерсе урулуп кармай калса, ал 3 бананга байланган 3 роза гүлү экен. Бул кимден экенин дароо билген Кайнар гүлдөрдү бир жыттап алып, булгалаган бойдон кайрадан ат ойното чаап, элдин алдынан өттү. Көк бөрүдөй оюнда 3-4 мүнөт деле тагдырды чечип коюшу мүмкүн. Эки упай артта калган шумкарчылар акыркы үмүттөрү менен жапырт чабуулга өтүштү. Бирок Кайнар баш болгон алардын каршылаштары бекем турушуп, оюн бүткөнүн билдирген ышкырык жаңыргыча чыдап кое алышты. Кийинки финалга чыккан эки команда ойногуча азаматчылар аттарын тыныктырып, өздөрү да эс алып тамактанып, президенттик кубок талашка түшчү оюнга даяр болуп калышты. Убакыт шаштырып кирип келгендиктен кийинки оюндун утуучусу жарым саат гана эс алып оюнга киргендиктен андан күчтүү дагы, аяк учун жыйып эс алып дагы алган азаматчыларга чоң айырма менен утулуп берүүгө аргасыз болду. Жеңилген командалардын оюнунда шумкарчылар дагы атаандашын баш көтөртпөй ызасын чыгарып 3-чү орунду татыктуу ээлешти. Ошентип, эгемендик күнүндөгү президенттик кубок үчүн болгон мелдештер аяктап, сыйлык тапшыруу аземи жакындады. Өлкө жетекчиси катышчу бул салтанаттуу аземге даярдык катуу башталып, командалар көркөмдөп тигилген кийимдерин кийип, ат майданга кас катар тизилип, милиция кызматкерлери көрүүчүлөрдүн алдын тосуп, президенттин жолуна кызыл килем төшөлүп, айтор ар ким өз ишин кыла кубоктун тапшырылуусуна шарт түзүлгүчө эртеден бери чарчаган, кызыгы тараган көрүүчүлөр кете башташты. Орундуктар дээрлик тең жарымына чейин бошоп, аземди көрүүгө белсенгендер гана отургучтарга чыгып тик туруша күтүп калышты. Аземге даярдык башталганда эле Кайнар Кешаны көпчүлүктүн арасына көз жиберип издей баштады. Бирок аны баягы ортоңку бөлүктөгү турган ордунан таппай калды. Иши бүтүп кетип калган го деген ойго келип,
мындан улам чоң жоопкерчилик жонунан түшкөндөй жеңилдеп турду эле Азимжан Басылбекович түз эле өзүн карай басып келе жатып жалпы азаматчыларды жеңиши менен куттуктап, ар биринин колунан кысып чыгып, атынан секирип түшүп, өзүн жандаган Кайнарды окчун жетелей берип: «Үй кут болсун, жигит. Ачкычты тапшырайын десем, ал өзүңдө. Сен өз эмгегиң менен, эрдигиң менен ошол ак өргөөгө ээ болдуң. Кут болсун. Эми колуктулуу болуп, ушул үйүңдө очор бачар болуп бактылуу жаша», деп колун кысып далысынан таптады. Бул эр мүнөз бир сүйлөп, түз жүргөн кишинин куттуктоосуна кабат-кабат рахматын жаадырап жатып, анын чыккынчылык менен ыпылас иштерге барарына ишенбей кетти Кайнар. Азимжан президентти күтүп турган чоңдорду карай басканда Кайнар кайра атына минип көпчүлүккө көз жүгүрткөнүн улантты. Кеша дале көрүнгөн жок. Бика болсо элчилеп бордунан туруп курбусу экөө кыналыша бери түшүп келишкен экен. Кайнардын өздөрүн карап турганын байкашып кол булгалап коюшту. Кайнар дагы аларга ошентип жооп берди. Аңгыча дүркүрөгөн кол чабуулардын астында жадырап жайнап күлгөн президент кол булгалай коштоочулары менен кызыл килемди тебелеп бери басты. Көптөн күткөн, жылдап даярданган өлкө башчысынын колунан сыйлык алар кез чукулдап, Кайнар толкунданып кетти. Ал тургай денесин майда калтырак басканын дагы сезди. Алаксып кеткен экен, бир кезде эстей калып, жарым-жартылай элден бошой түшкөн орундуктарга көз жүгүртүп, тетигил сол тараптагы бөлүктө кадимки чоң камерасын кармап турган Кеша киллерди жазбай таанып, дароо эле денеси дүрдей түштү. Кандайдыр бир шойкомду сезип, эмне кылаарды билбей калды. Кешага жетип барып, аны кармашка кеч болуп калган. Ал үчүн аттан секирип түшүп, милициялар коргонунан өтүп, ат майдан аркылуу чуркап, кайра дагы тартип сакчыларынан өтүп, котолгон элди жарып өтүшү керек болчу. Бул аракети ишке ашарына ишенген жок. Бирок кандай болбосун буга тоскоолдук кылышы керек эле. Ага эч кандай жылчык таппады. Ошентсе да баягы эле бул кол салууга болгон ишенбөөчүлүк жөн эле шектенип жатам го деген ойго түртүп ыргылжың да кылды. Аңгыча президент элди эгемендик майрамы менен куттуктап сөзүн баштады. Ал сүйлөгөн сайын Кеша улам бирден тепкичке көтөрүлүп, заматта элдин артына өтүп, бул көпчүлүктү далысынан көзөмөлдөгүдөй жерге жетти. Кайнардын кулагына президенттин үн күчөткүч менен сүйлөгөн сөзү кирбей, кайда турганы унутула, бир гана Кешадан башка көзүнө көрүнбөй катыды. Кеша чоң камерасынын тартайган 3 бутун чыгарып, жерге орнуткондо анын кино тартуу максатын түшүнгөн Кайнар жеңилдей түштү. Бирок ал бир аз гана мээлеп турганынан кийин ылдый отурган бойдон бир кадам жасап, сол жактагы отургучтун түбүнөн бирдеме алгансыды. Кайнардын көргөнүнө ишенбеген көзү чакчайып, өзү саамга дел болуп, заматта баягы сагындын ошол учурда Кеша киллер катып алган же болбосо катып койгон куралын алып чыгып атышы мүмкүн дегени кылт эте эсине келди. Кеша жанагындай эле отурган бойдон камерасы жагына кадам жасаганда колунан карайган бир нерсе көрүнүп, өйдө тура бергенинде башында тогологураак келген бир нерсеси бар таяк корок эте чыга түшүп жок болду. Кеша өйдө түзөлө берип камерасына үңүлгөндө ушул ирмемде ок атылаарын түшүнө калган Кайнар капысынан ач айкырык салып камсыз турган кентаврды теминип, камчы басып, алдындагы милицияларды омуроолотуп өтүп, өзүнүн эшик төрдөй жерде сөз сүйлөп жаткан президентти карай атырылды. Ушул учурда мылтык атылып, ызы-чуу күчөдү. Эгемендик күнүндө президентке кол салмакчы болгон улакчыны өлкөнүн бүткүл телеканалдары жаңылыктардан айтып көрсөтүп жатты. Өлкө жетекчисинин кеби ортолоп, кызый баштаганда капысынан ага карай атырылган атчандан бир жан сакчысы кантип калкалап,
бирөөсү кандайча бул кылмышкердин атын атып жыгып, өзүн зыянсыздандыргандыгын, ал тургай көмкөрөсүнөн жыгып, колуна кишен салынганынан бери көргөзүп жатты. Кайнардын бул жоругуна эч ким түшүнгөн жок. Аны жакшы билгендер көргөн көздөрүнө ишенбей, мында кандайдыр бир мандем бар экенинен шекшишсе, билгендер түркүн божомолдорду ойлоп таап, түркүн күнөөлөрдү ага илип жатышты. Бика да Кайнардан мындайды күткөн эмес. Ал адам оюна келбеген ишти кылып жибергенинде көргөн көзүнө ишене албай ден дароо абалда калды. Ушул күндү көптөн бери күтүп, ушул күнгө бүткүл үмүттөрү менен жакшы тилектерин байлаган, бирок ушул эле күнү тагдырынан катуу кагуу жеп, шагы сынаарын түк ойлогон эмес. Кайнардын бул кадамга жөн жерден барбаганын, муну жаман ойду кылбагандын божомолдосо да эч кандай аны актаар түзүк ой себеп таба албай, өзүнөн бетер туюк ойлорго кептелген курбусун узатып жиберип, жолдо ката бир сыйра ыйлап да алган Бика кабагына кар жааган бойдон келип, диванга күп эте бой таштап, өзү менен өзү боло көңүлсүздөнгөндө, анын баягы улакчы жигитине бүгүн жолугаарын билген ата-энеси кызынын сүйүүдөн дагы да жолу болбой калганын сезишти. Эмне болгонун такып сурай албай отурушкандарында буга жоопту кечки жаңылыктардан угуп, ал тургай көрүп, жалгыз кызынын капасын кантип бөлүшөрдү билбей калышты. «Я этого не верю», деди Бика акыры кечки тамакка отурганда жарылгандай. «На что не веришь?» дешти жарыша ата-энеси, анын баятадан тымпыйганынан улам өзүнөн өзү эле ыңгайсыз абалга кептелген немелер кызынан акыры үн катканына кадыресе жеңилдениши. «Что он преступник? Мы тоже не верим, но это факт. Перед фактом ничего не можем делать. Все равно тут что-то неладное есть. Кайнара на этот шаг что-то или кто-то толкнул. Надо знать. С этим органы разберутся. Я их не верю. Ему толковый адвокат нужен, а то они всю вину ему свалят. Этим пусть его родственники занимаются, а ты не вмешивайся. Я не хочу в стороне остаться», деп тамагын чала ичкен бойдон туруп, компьютерлүү бөлмөгө кирип кеткенинде эрди катын кызынын бул кылыгына эмне дээрин билбей калышты. Бир аздан кийин экөө тамактанып болуп, ордуларынан тура береринде Биканын кубанычтуу кыйкырганы угулду. «Папа, он, оказывается, не нападал, а наоборот защищал президента». «Да?» деп экөө жарыша кирип барышкандарында жүзүндө кубанычтын изи байкала түшкөн Бика «Вот!» деп экөөнө интернеттеги көрүнүштү коюп бери калды. Анда Кайнар эки колун жая ортого атылып чыгып, өзү кол салар президентти же коркунуч келтирер анын ден сакчыларын карабай, такыр эле башка жакты карап кыйкырганын көрүштү. «Да, это очевидно, что он не нападал, наоборот, защищал», дешип, Биканын ата-энеси да бул жандуу сүрөттөн Кайнардын күнөөсүздүгүнө ишенишкендери менен Биканын муну тиешелүү органдарга, Кайнарды тергеген тергөөчү менен коргогон адвокатка билдиришим керек дегенине, бул жерде сенсиз деле анын кылганы даана көрүнүп турат, сенсиз деле билип алышат, кийлигишпей эле кой, дешип караманча каршы болушту. Бика ата-энесине унчукпай макул болумуш эткени менен эртеси эле Кайнардын жакындары менен байланыш издей баштады. Анын агасынын телефон номерин командалаштарынан табаарын болжоп, такси айдатып түшкө жакын атканага келсе, бир нече улакчы, анан болоткан машыктыруучу бар экен. Өзү сыяктуу эле Кайнардын жоругуна түшүнө албай калган болотканда, Кайнардын өзүнүн телефону бар экенин билгенде Бика сүйүнүп кетти. Өчүрүлүү аны күйгүзүп, Кайнардын Залкар байкесинин номерин таап, телефонуна көчүрүп, дароо эле аны менен байланышты.
Өзүн Кайнардын жакшы таанышы катары тааныштырган Бика ушундай кыйын учурда анын күнөөсүздүгүн далилдеп бошонуп чыгуусуна кол кабыш кылгысы, өзүнө жолуккусу келгенин билдирди эле Залкар дароо макул болуп кезигишчү жерди белгиледи. Саламатсызбы? Деди Бика болжолдонгон жерде турган кишини Кайнарга окшоштуруп ийменинки жылмайып. Саламатчылык, деп Биканын тулку боюна бир көз жүгүртүп өткөн Залкар. Сиз, деп суроолу карады эле. Менин атым Бика, деп жиберди Бика. Бика, сиз Кайнардын президентти өлтүрөйүн деп атайлап кол салганына ишенесизби? Жок, ишенбейм. Биз деле ишенбейбиз, бирок факты деген факты да, ага каршы эч кандай далилибиз жок болуп жатат. Сиз жана телефондон жардам берем деп дедиңиз беле? Балким сизде бардыр. Сиздер жана интернеттеги видеону жакшылап карап чыктыңыздарбы? Карадык. Жакшылап карап чыксаңыздар, анда Кайнардын президентке нападение кылбай эле аны защищать эткени даана байкалып жатат. Чын элеби? Деп таң калгандан көзү чакчайып, оозу ачылган Залкар. Жүрсөңүз, деп иниси акталгандан бетер кудуңдап, Биканы интернет клубту карай ээрчитип жөнөдү. Кайнардын президентти карай атырылып чыкканын кунт кое көп жолу караган Залкар да андан кол салууну эмес, калкалууну көрүп, көзү жеткен соң кадыресе кубанып кетти. Мында эч кандай кол салуу жок. Колундагы жалгыз куралы болгон камчысы дагы бүлдүргөсүнүн билегинде илинип жүрөт. Рахмат карындашым, сен болбосоң биз муну байкамак эмес экенбиз. Рахмат, азыр биз Кайнарга адвокат издеп жатабыз. Бул тууралуу ага сөзсүз билдиребиз. Буюрса Кайнарды актап чыгартабыз. Бизге чоң жардам жана жакшылык кылдың. Эч нерсе эмес, сизге чалып Кайнардын иши тууралуу билип турсам болобу? Албетте болот. Баса сен баягы Кайнарды Зулкар сабатып талаага таштап кеткенинде сактап калган кыз эмессиңби? Жок. Ошондой бир окуя болуп, Кайнарды сендей эле бирок шаардык кыз өлүмдөн сактап калган. Сен дагы бүгүн ошондой эле жакшылык кылдың. Чоң рахмат, бактылуу бол. Эч нерсе эмес, иниңиз акталып чыкса болду. Акталат, буюрса акталат, деп экөө жакшы тилектерди айтып, ага ишенип тарашкандары менен эртеси күнү эле жаңылыктардан Кайнардын президенттин өмүрүнө кол салуу күнөөсүн мойнуна алганын, мунусун ал ажону жаман көргөндүгү менен, анын саясаты менен келише албагандыгы менен түшүндүргөндүгү жарыяланды. Бүткүл өлкөнү дүңгүрөтүп, чет өлкөлүк маалымат каражаттарында да айтылган бул кабарга Кайнарды жакындан тааныгандардан эч кимиси ишенген жок. Саясаттан алыс, эч кандай жаман адаттары жок, түз жүргөн көпүрүчү жигиттин бул жоругуна эч ким түшүнбөдү. Кайнар чынында эле бул кылмышты мойнуна алган эле. Сүйүктүү атына ок жаңылып, өзү анын башынан алыс кетип, жүзтөмөнүнөн кулап, укук сакчылары басып жыгылышып, колуна кишен салынып жатканында эле ал ажыдаардын куйругун басканын сезип, эгер эле даярдалып жаткан кутум тууралуу өзүнүн билип калганын алар билчү болсо, сагындан маскара өлүмгө учураарын сезип, күнөөнү дароо моюнга алып, ыңгайлуу учурду күтө турууну ойлогон болчу. Түнү бою кентавр атынан айрылганына жаны сыздап, анын ок жаңылып, жыгылганынан кийинки оор онтоп кошкурунганына, ошончо ызы чуунун арасынан колу кайрылып жерде жатса да, угуп калган жаны зээни кейип, өзүнүн коркунучтуу кылмышкер сыяктуу камалып, ак жеринен күнөөлөнүп жатканына ызаланган, арданган ал бул да эч нерсе эмес экенин ойлоп, ажонун өмүрүнө кол салгандан кайра тартпаган немелер өзүнүн өмүрүн чымынча көрбөсүнө көзү жете, аларга эч шек алдырбай, күнөөнү моюнуна ала берүүнү оюнда бышыктап, ошол чечимге бекем бекиген. Ушинтсе гана ак ийилет, бирок сынбайт дегендей, бул көркөөлөрдөн өз өмүрүн дагы сактап, сагын үчүн дагы, кентавр аты үчүн дагы, өзүнүн минтип камакта жатканы үчүн дагы өч алып,
киллер деген жаман аттан кутулуп, акыры бир күнү акталып жүзү жаркырарына ишенди. Ошол үчүн тергөөчүнүн биринчи эле сурагында президентти жаман көрүп, анын саясаты менен келише албагандыгым үчүн өлтүргүм келди деп жазып кол коюп берди. Суралуучунун минтип оңой эле күнөөнү мойнуна ала калганы тергөөчүнү алымсындырбады. Же кандайдыр илинчектерди тапкысы келдиби? Сен кимден буйрутма алдың эле? Артыңда кимдер турат? Дагы эмнени билесиң? Шериктериң барбы? Деген сыяктуу суроолорду берип такыганына баягы эле бир жообун айтып туруп алды. Ошентип дагы бир жума өтүп, тергөө аяктап, иш сотко өткөрүлгөндөн кийин Кайнар камалганда эле айылдан жетип келип, зарга күтүп отурган ата-энесине жолугушууга уруксат берилди. Карга баласын аппагым дегендей эле уулунан эч кандай кылмышкерди көрө албаган ата-эне каралдысын басып, жыгылышып, ый күлкүгө аралаш жыттап, моокум кандырып, сагынычтарын жазып, анан «Эй, бул эмне кылганың?» деген тескөөгө жетишкендеринде Кайнар атасын кучактай калып, өпкүлөмүш эте кулагына шыбырады. «Ата, менин ишим ак, күнөөм жок. Бирок мени президент гана куткара алат. Мен аны өлтүрөйүн деген эмесмин, коргоюн дегенмин. Сиз Залкар байкеме айтыңыз. Ал президентке түз кире алчу кишини таап, андан менин ага айта турган маанилүү сөзүм бар экенин айттырсын. Мен президентке жолугуп болгону болгондой айтсам гана бияктан кутулуп чыгам», деди да ошондой эле апасын кучактап, атасынын кулагына шыбырагандай эле, бирок катуураак: «Апа, мени кечириңиз, буюрса мөөнөтүм бүткөнчө чыгып барам. Камтама болбоңуз. Ушунча азапка салган уулуңузду кечириңиз», деди аяккы сөздөрүн угуза айтып. Уулунун күнөөлүү эмес экенине кудуңдап ишенген атасы Залкарга Кайнардын шыбыраганын төкпөй чачпай айтып бергенинде ал «Ушундай болушу керек эле, ушундай», деп алгач катуу кубанып алганы менен андан соң кайра эле «Ажого түз кире алчу кишини кайдан табабыз эми? Ага көрүнгөн эле киши жолуга албайт да», деп оор түйшүк менен чечилбес маселеге кептелгенсип, өзүнүн тааныштарынын арасынан эч кимиси ажого түз кирмек тургай жакындабаганын ойлоп айласы кетип отуруп калды. Инисинин эч ким билбеген бир сырды билээрин, эгер ал байкоостон ачыкка чыкса, арты өздөрү үчүн эле жаман болоорун болгон Залкар эмне кылаарын, кимге кайрылаарын билбей 2 күн жүргөнүндө баягы Кайнарды бошотууга кол кабыш кылам деген Бийка аттуу бейтааныш кыз чалганында ал эмнегедир сүйүнүп кетти да, ал абал сурашаары менен эле «Сенин президентке түз кире ала турган же үй бүлөсү менен жакын катыштыгы бар туугандарың, болбосо таанышың жок беле?» деп собол узатты. «Жок, билбейм. А эмне болду?» деп бул күтүүсүз суроодон улам кайра өзүнөн сураганда Залкар 2 күндөн бери ичинде сакталып, эч кимге айта албаган сырды тартынбай эле айтып салды. «Ата-энем Кайнар менен жолугуп келди. Анын президентке жеке айта турган сөзү бар экен. Түшүнүп атасыңбы? Президенттин жеке өзүнө гана. Ошон үчүн президентке түз кире алчу же үй бүлөлүк катышы бар киши табышыбыз керек. Байке, билбейм, бирок азыр эстеп көрөйүнчү», деп телефонун өчүрүп жарым саатка жетпей кайра чалганында Залкар кадимкидей сүйүнүп кетип, оң жооп аларына ишене телефонун көтөрдү. «Байке, Берин Арстанбеков деген кишини билесизби?» «Билем. Кадимки Беринди ким билбесин? Андай киши бизде бирөө эле да. Ошол киши менен менин атам менен ак эненин балдары болушат. Двоюродной деп коет го орусча». Ооба, анан? Берин ата президенттин устаты экен. Кийин дагы көп жылдар чогуу иштешкен экен. Азыркы мамилелери кандай билбейм, бирок мен эртең алардын айылына такси айдатып алып барып, андан президентке кирип, Кайнар тууралуу айтуусун суранам. Макул болушу керек. Оозуңа май, карындашым. Бул жакшылыгыңды эч качан унутпайбыз. Рахмат.
ошо калганын эртең Берен атага жолуккандан кийин чалып айтайын. Жакшы туруңуз, деп Залкарды чоң үмүткөр кылып телефонун өчүргөн Бийка айтканындай эле эртеси түш ченде Берен Арстанбековдун үйүндө отурду. Өзү эле меймандос немелер эң эле сейрек каттаган инисинин кызы келгенде ого бетер жетине албай калышты. Үстүнө үйрүлүп түшкөн абышка кемпирдин ортосунда бир топко ар кайсыны сүйлөшүп отурушкандарынан кийин Берен аксакал жетине албай сүйлөдү. Мына, кичинеңде тилиң такыр эле орусча чыкты эле, азыр кадимки айылдык кыргыздарча сүйлөп калыпсың, Азамат. Аракет кылдым да, ата. Кыргыз болуп туруп кыргызча сүйлөй албасаң жаман экен. Рахмат, каралдым. Муну кезегинде атеңе айтып түшүндүрө албай койдум эле, сенин ушунуңа шүгүр. Берен ата, деди келген себебин айтар кез келгенин сезген Бийка. Сизге бир маселе боюнча келдим эле. Маселе? Ой, маселеси жок эле, жөн келсең болбойбу? Биз дагы сүйүнүп жатсак, Бийка да бизди эстейт экен деп. Кечирип коюңуздар, ушундай болуп калды. Бирок өзүм үчүн эмес, атамдар үчүн да эмес, башка бирөө үчүн келдим сизге. Айта кой, баягы сиздин 70 жылдыгыңызда улак тартып келген жигиттердин капитаны эсиңиздеби? Таң атпай көп эле улакчылар келбеди беле? Баягы Зулкарды осол кылган жигит эмеспи? Ошол. Анан ошол жигит азыр президентке кол салды деген күнөө менен түрмөдө отурат, уктуңуз да. Укпай анан өткөндө эгемендик күнүндө ошенткенин көрүп алып, кыргыздын эр көкүрөк, мекенчил жигиттери ушинтип жатса бүткөн экенбиз, деп капа болдум эле. Кайнар президентке кол салбай эле коргоюн деген, бирок аны түшүнбөй камап коюшту. Ишенбесеңиз интернеттеги видеосун карап көрсөңүз ишенесиз. Чын элеби? Сен жаңылып жаткан жоксуңбу? Кантип эле ошондой болсун? Жок ата, жаңылган жокмун. Интернеттеги видеону карап көрсөңүз, караса карайлы, деп компьютери бар бөлмөгө өтүшүп, баягы кайнардын эгемендик күнүндөгү ажого атырылган видеосуна көпкө үңүлгөндөрүнөн соң Берен дагы таң кала түштү. Ооба, кол салган кишиге окшобойт, каныккан чабандеске, машыккан көк бөрүчүгө да окшобойт. Колун жайып алып, президент жакка карабастан тетири жакты карап кыйкырып бара жатат. Жалгыз куралы болгон камчысы колунда илинип жүрөт. Эгер бул жигиттин президентке кол салайын деген ою болгон болсо, шукшурулган бойдон барып тебелетип өтмөк. Ден сакчылары үлгүрмөк да эмес. Ооба, муну видеону кунт-кое карагандардын баары эле байкап жатышат. Бирок ал күнөөнү мойнуна алып албадыбы? Биз да ошонусуна таң калып жатканбыз. Өткөндө ата-энеси кирип жолугуп чыккандарында атасына шыбырап, президенттин өзүнө гана айтчу сөзүм бар дептир. Анан ошо президентке түз кире алчу киши таппай айла кеткенде сизге келдим. Мына кызык, жанагы сөзүн президенттин өзүнө гана айтышы керек бекен? Ооба, анда мында чоң сыр бар го. Жардам бербесек болбойт окшойт. Бирок президент менен кылмышкер кантип жолугушаары акылыма сыйбай жатат. Ата, ал кылмышкер эмес. Ал ак жеринен камалып отурат. Видеону көргөзүп, кайнардын ага айтчу сөзү бар экенин айтсаңыз, президент деле кайдыгер калбайт болушу керек. Макул, каралдым, макул. Күйүп бышканыңа караганда жанагы жигит деле сен үчүн жөн кишилерден эмес окшойт. Аракет кылайын. Кана, качан чалсам? Азыр чалсам туура эмес учур. Иш үстүндө болушу керек. Кечинде байланышып айтып көрөйүн. Сиз ага түз чала аласызбы? Чала алам. Президент деле биздей эле адам да. Бирок телефондон айтсаңыз макул болобу? Эселегим десе. Мындай маселени кантип телефондон айтмак элем? Берен атаңды оңой ойлобо. Керек болсо президенттин үйүнө чейин барып маселеңди чечип берем. Камсанабай эле кой. Бир кишилик камеранын темир эшигинин кулпусу шарактап ачыла баштаганда эле селт чочуп ойгонуп кетти кайнар. Жыгач наранын катуусу өтүп уюган денесин козгогуча оор каалга жеңил ачылып, андан эңгезердей бойлуу бирөө далдая көрүндү. Уйкулуу көзүн бардап, бүшүркөй карагыча тигил бир аттап камерага кирип: «Эй, киллер, тур! Бизге уйку бербей, өзү уктап жатканын кара!» дегенинде кайнар президенттин ден сакчысы Эрнисти тааный калды. Эгемендик күнүндө кентавр атын атып жыккан ушул эле. Ден сакчылык жумуштары бир неме
менен тең тушчулук мамилеси болгондуктан тигинин сөзүнө жараша жооп берди Кайнар. Атымды тирилтип бербесең уктабай калдың го. Ошондой түшүмө кире баштадың. Баягыда атыңды эмес өзүңдү атсам болмок экен. Ага эркиң жетпеди да. Көрсөң мына муну. Рахмат айткандын ордуна сүйлөп жатканын. Атып салсам башым оорум аз болмок экен. Сенин менен шеф өзү сүйлөшөм деп жатат, деп телефонун сунуп калды эле Кайнар чочуп кетти. Мени мененби? Анан ким менен? Шефке айтчу сөзүң бар экен го. Тыңша, кошуп койдум. Телефонду кулагына такай бергенинде «Алло, Кайнар» деген коңур үнү кулуп, Кайнар шашыла «Алло» деп жиберди. Кайнар, кандай? Мен президентмин. Сени мага айта турган сөзүң бар турбайбы? Ооба, анда айта кой. Президент ага, кечириңиз. Бирок мен сизге кол салайын деген эмесмин. Мен тескерисинче киллердин огунан сизди коргоюн дегем. Кайнар, шашпай башынан баштап айтып бере аласыңбы кандай болгонун? Ооба, бул Сагын Ишекеевдин өлүмү менен байланыштуу. Ал киночулардын арасында жүргөн Кеша киллерди таанып калып мага айткан болчу. Бирок 2 күн өтпөй өзү ок жеп калды, деп эмне болгонун бир топко чейин айтып түшүндүрүп келип, акырында «Президент ага, сак болуңуз, айланаңызда жаман адамдар бар экен», деп сөзүн аяктаганда Ажо аны алкап жиберди. Рахмат, Кайнар, рахмат. Мен үчүн өз жаныңды аябаганың үчүн. Башында эле сенин мага кол салгың келгенине ишенген эмес элем. Эми даана ынандым. Сендей уулдары бар биздин элдин тоодой багы бар. Келечеги кең деп ойлойм. Бирок Кайнар, сен бул айткандарыңды далилдешиң керек. Ат майданындагы снайпердик мылтык катылган жашыруун жайды таап бере алам деп ойлойм. Анан Кеша киллер кармалса, ал бардык маалыматтарды чубап чыгат болушу керек. Андай болсо жакшы болот. Кайнар, эртең мен өзүм дайындаткан тергөөчү сага барат. Сен ага болгону болгондой айтып, жанагы ат майданда курал катылышы мүмкүн болгон жайды тапканга аракет кыл. Макулбу? Макул. Анда сага ийгилик. Рахмат. Ат майдандан снайперлик мылтык катылган жашыруун жай табылып, өлкөдөн чыгып кетип бара жаткан жеринен Кеша киллер кармалып, сурак бере баштагандан кийин айыптары алынып салынып, ал тургай дароо эле кылмышкерден баатырга айланган Кайнарды камактан Азимжан Басылбекович өзү чыгарып, машинасына салып кайдадыр алып жөнөдү. Демейде сыртынан катаал көрүнсө да ички камкор мээрими оңой эле байкалчу Азимжандын бул жолу кабагынан каар төгүлүп, мамилесинен кандайдыр бир тоңдоосундук сезилди. Камактан кадам аттап чыгары менен эркиндиктин илеби жүзүн жымыңдаткан Кайнардын кубанычын тең бөлүшпөстөн тек гана колун кыса кармап учурашып, сыртты карай баштап жөнөдү. Жолдо ката алдыңкы орундукта дүңкүйө сыртына сала отуруп, лам деп ооз ачпаган ал борбордогу сауналардын биринин короосуна кирип токтогондо гана «Сенин 1 саатың бар, өзүңдү тезирээк иретке келтирип чыга кал», деп колуна чоң желим баштык карматты. Шефинин тоңдоосун тарта өзгөрүлө түшкөнүнөн улам, анын кандайдыр бир өзүнө болгон кусаматын, нааразылыгын сезген, ал тургай өлкө башчысына каршы уюштурулган кутумга аралашкан жайы барго деген шектүү ойго да келген. Кайнар шашыла жуунуп, Азимжан берген баштыктагы кийимдерди шапа-шупа кие баштаганда гана өзүн үйлөнчү жигиттей жасанткысы келгендерин түшүнө калды. Ошентип кычырай кийинип, ашыкча сезилген галстукту тагынбай колуна кармап чыкса дали кабагы жазылбаган Азимжан «Эй, алдагыны тагынбайсыңбы?» деди. «Тагынгым келген жок, байке. Тагынгын. Азыр президент менен жолугушасың, күтүп калды», дегенинде гана эмнеге минтип жатышканын түшүнө калды. Бир аздан кийин алды артынан үстүндө кызыл жашыл жарыктары жаркылдаган кош май машинасы коштогон өлкө башчысынын унаасында эчен бир опуртал учурларда опкуол жубаган жүрөгү дүкүлдөгөн Кайнар президент отурчу жумшак орундукта өзүн ыңгайсыз сезип,
алдыдагы сыймыктуу жолугушууну карай сызып бара жатты. Өлкө башчысынын айтылуу резиденциясынын ачык дарбазасынан акырын кирип барып токтошкондорунда эшик ачкан Эрнис Денсакчы: "Улуу урматтуум, куш келипсиз. Президенттин буйругу менен жайкы сөрүгө чейин коштоп баруу иши мага ишенип тапшырылганына сыймыктанамын" деп колтуктай калып коштоп жөнөгөндө, аны бул тамашачыны аралаш кебине жараша сөз таба албаган Кайнар тек гана жымың эте күлгөнгө жарап, анын эрки менен кетти. Жайкы сөрүдөгү берекелүү дасторкон боюнда отургандарды көргөндө таң калганынан селейип туруп калды. Эң төрдө бакай калпак кийген атасы, аппак элечек кийген апасы президенттин жанында отурушат. Оң ыптада болсо Залкар байкеси, жеңеси, эжелери, солдогу мамлекеттин биринчи айымы баш болгон президенттин үй бүлөсү менен маңдай тескей отурушуптур. Кирип келип туруп калганында бул жердегилер жапырт оордуларынан козголуп, дароо жанданып, президенттин бойго жеткен эки кызы кучагын гүлгө толтурса, тестер уулдары атасын атылар октон сактап калган эрдиги үчүн рахмат айтышты. Туугандары колун кысып, далысынан тапташкандарынан кийин гана Кайнардын өз туугандарына кезек келип, сыймыктуулукту, кубанычтуулукту, ыраазычылыкты жүздөрүндөгү жылмаюудан чагылтышкан, көздөрүнөн сүйүнүч жашы куюлуп, сөздөрүнөн жалыныч жаадыргандан кийин гана төрдө бул көрүнүшкө толкундана карап, өзүнүн кезегин күтүп турган президентке салам берди Кайнар. Кучагын кенен жайып, көкүрөгүнө Кайнарды бекем кыскан президент далысынан таптагылай берип: "Рахмат, рахмат, мен үчүн көрсөткөн эрдигиңе, түшүнбөстүк менен түрмөгө түшкөнүң үчүн кечирип кой. Сендей жигиттер бар, биздин бактыбыз бар. Кыргыз элинин келечеги кең. Сен болбосоң ушул жерде ушинтип отурат белем. Ошол үчүн сенин алдыңда, Кыргыз элинин алдында милдеттүүмүн. Сенин бул эрдигиңди ар кандай баалуулуктар менен өлчөп, түрдүү акча, үй, машина менен деле сыйласам болмок. Бирок сен бул эрдигиңди алар үчүн кылган жоксуң. Жигиттигиң үчүн, жамандык менен чыккынчылык менен келише албагандыгың үчүн, адамдыкты аткарыш үчүн жасадың бул баатырдыкты. Ошол үчүн мунуңду бүткүл кыргыз эли өзү баалап сыйласын. Мен болсо бул эрдигиңе кыргыз элинин гүлдөп өсүшү үчүн кылган иштери менен жооп берейин. Бар бол жигит. Сендей жигиттер ар дайым болгон үчүн биз ушундай кооз, ажайып жерде, өз эгемен, эркин доорубузда жашап жатабыз жана жашай бермекчибиз. Сиздерге да рахмат ушундай баатыр уулду төрөп, өстүрүп, жакшы тарбия бергениңиздер үчүн. Башымды ийип таазим кылам сиздерге", деп чындап эле көкүрөгүнө колун коюп башын ийди президент. Андан кийин Кайнардын атасы да уулунун актыгына президент ишенип, тергөөнү өз колуна алып, баласын камактан чыгарып, минтип улуу башын кичик кылып, өздөрүнө түшүнүүчүлүк менен жылуу мамиле кылып, сый көргөзүп жатканына ыраазычылык келтирди. Ушинтип бири өлкөнүн башында турган, экинчиси айылдык карапайым үй бүлө бири-бирин жакшы түшүнүп, өз ара ыраазылык билдирип, бир дасторкон боюнда даам сызыша тилектери бир жерден чыга жарп жазылып отурушту. "Байке, азаматсыз, сиз болбосоңуз бул чындык ачыкка чыкмак эмес", деди Кайнар Залкар байкеси экөө сүйлөшкөнгө ыңгай табыла калганда. "Мага рахмат айтпай эле кой. Жанагы кыз болбосо менин колуман эч нерсе келмек эмес." "Кайсы кыз?" "Берен Арстанбековдун мага жардам берген кызы." "Берен Арстанбековдун? Анын инисинин кызы эмеспи?" "Ошондойго жана келген Беренди ээрчип." "Баягы Бийка деген шаардык кызбы?" "Жок, шаардыкка деле окшобойт, айылдык эле. Бул жерде болсо барып ыраазычылыгыңды билдирип кой. Ошол биринчи президентке кол салбай эле коргоп чыкканыңды байкаган. Ал болбосо президент менен да байланыша алмак эмеспиз. Андай болсо мен барып рахматымды айтып коеюн, эгер бул жерде болсо.
деп жайкы сөрүдөн акырын чыгып эки жакты караса, Берен менен Азимжан окчун жерде сүйлөшүп турушуптур. Басып барып салам айтты эле Берен Кайнардын колун бекем кысып силкилдете: «Жанагы чолпон байча окко төшүн тоскон Кайнар жигит сенсиң да? О, бар бол, уулум. Жаштарга көп ичим чыга берчү эмес эле, көрсө уучубуз кур эмес экен да. Жаша жигит, жаша, ушунуңдан жазба», — деди эле бир колу менен далысынан таптагылай Азимжан сөзгө аралашты. «Ооба, азыркынын эрдиги бар, эси жок деген жылаңач төш баатыры ушул. Болбосо эстүүлүк кылып киночулардын арасында Кеша киллер жүргөнүн мага алдын ала айтса, сагында окко учмак эмес. Өзү дагы камалбайт болчу. Мен дагы президенттин алдында уят болмок эмесмин. Азим байке, кечирип коюңуз, мен ишенген эмесмин. Мен сенин кылмышкерлигиңе ишенбей атыңды, өзүңдү сактап калыш үчүн жанталашып жүрсөм, сен кайра менден шек санапсың го. Мен кантип эле ошондойго барайын? Азим байке, кечирип коюңуз. Кечирбегенде кайда барам? Кечирем да», — деп колунан бекем кысып, ийининен таптап, анан Беренге кайрылды. Мунун атын айыктырыш үчүн өлкөнүн мендеген ветеринарларын көтөрүп, Казакстандын кыйын врачтарын алдырып операция жасаттым. Дагы жакшы, ок талуу жерлерине зыян келтирбептир. Эмне дейсиз байке? Атым айыктыбы? Ал өлгөн жокпу? Айтып жатпаймынбы? Сактап калдым деп. Мен болбосом ошондо эле малды кыйнабайлы деп мууздап салышмак. Карасам көзү тирүү, турмак болуп улам обдулуп коет. Ошондо эле айттым: «Эй, мына бул өлчү мал эмес», деп. «Я, чын элеби? Рахмат байке, ал каякта? Сенин бүгүнкү майрамыңдын бир жери кем болбосун. Сюрприз кылайын деп алдырып келгем. Тетигил бактын арасында турат». Муну укканда Кайнар атып турду. Ал калың бакка жете бергенинде моюнуна омуроосуна чейин ак даки менен таңылган кентаврга банан берип жаткан Бийканы көрдү. Кайнар жайлай басып жакындаганда бут алдындагы жалбырактардан чыккан шарпадан улам кентавр баш көтөрүп тик чие карап окуранып жиберди. Мындан улам Бийка да баш бурду. Үчөө тиктеше түшүштү. Алардын көздөрүнөн чагылган жылуулуктан көңүлү жибеген Кайнар саамга дел боло түшүп, анан 2-3 чоң аттап экөөнө жетип барды. «Алтындарым, ыраазымын, рахмат, кечиргиле мени», деп ички күчтүү сезимдеринен улам айтар сөзүнүн иретин келтире албай аптыгып, анан азыр бул жерде сүйлөө ашыкча экенин, анткени баардыгы иш жүзүндө аныкталып калганы көңүлүнө кылт этип, опуртал оюндагы ишенимдүү канаты болгон аты менен бүт тагдырын тапшырса боло турганы далилденген аял затын кабаттай кучактап, көкүрөгүнө батырчудан бетер өзүнө тартты. Чыгарманын аягы. 2 март 2014 жыл, Бишкек шаары.